талай сарбашылыққа барсақ, мен еш нәрсе білбеймін, мен сілерге милдеттүү эмесмин, кандай жашасаңар ошондой жашагыла, мен только бузам дейт. Мына улуу эжелер турат. Бул эжелер мигрант болуп кете албайт да. Ушуну ойлонуш керек. Ушу эжелер мигрант кылып кете албаса, ким багат? Баткенди кандай басса, так ошондой басып келди бизди. Тажик болуп кетти биздин мэриясы. Жо бирок муну тосуп алганыңыздарды айтам да. Аны мен билем. Коем татпады, ана кылып кетип. Сиздер мына кадимки придомовой земельный участкты тосуп аласыздарбы? Сиздерге мындай сатып алгансыздарбы, кантип алгансыздар ошону түшүндүрүп койсузбу? Өзүмдө кезинде аларга үмүттү берип, ошого курулушка уруксатты берип койгонсуз. 1 жылдык мөөнөт менен. 1 жылдык шартыбыз ошондой. Саламатсыздарбы? Менин аты жөнүм Ыдырыс Исаков. Мына Салиева көчөсүнүн тургундары мага 1 айдан бери кайрылышат. Ушул жерде мыйзамсыз снос болуп атат деп атат. Бул жерде элдин пикири эске алынбайт деп атат. Кыскасы бул жердеги жагдай боюнча такыр түшүнүгү жок экенин айтып атышат. Мэрге наразылыгын, Ош шаарынын мэриясына болгон наразылыгын, архитектурага болгон наразылыктарын айтып атышат. Азыр угуп көрөлү. Негизи эле ушул сностор кандай болуп атат? Талай Сарыбашевдин ошол жанагы жаңы көчө курам, жаңы жол курам деген саясаты кандай болуп атат? Өздөрүнөн угуп көрөлү элден. Так, биз Салиева көчөсүндөбүз азыр. Эжеке, кандайсыздар? Эже, эмне болуп атат? Бул биз Манас ата кичи районунда жашайбыз. Бул жерде 2017, андан аркы 2016 жылдардан бери ушул архитектурага чуркап жүрүп, кызыл китебинде, көк китебинде калып, эптеп, септеп, эми кредит менен эми бир балага уланып, эми бир нерсе кылып атканда эми бузабызга чыгышты да. Себеби бул көчөнү жол кылат эмиш. Жол кылганын себебинин деле дайыны жок. Себеби буга 7 миллион акча которулду дейт. Аны жолду кура турган 7 миллионду иштете турган жанакы ким дейт, кандай фирмалары деле неизвестный экен, частный экен. Мен угушума караганда. Эми өзү деле жана Пермат ушундай деди. Кайсы компанияга туш келет мен билбейм деди. Эми ошо компания билбесе эч нерсени, элди ушунчалык козголоң салып эмне кылат дейм да. Бул жерде бир үй бүлөдө 3төн 4төн семья жашайт. Жерлери жок. Маселен квартиранттар бар, кредит алгандар бар. Ошолорду кичине ойлоп койсо болот да, жаш бала чакасы менен ошо жерге чак алып, өзүнүн тиричилигин кылып аткан адамдарды кыйнабай эле койсо дейм да. Бул жерде жол ушунчалык кенен эле болуп турат. Односторонний өйдө карап кетсе болот. Тиягынан двусторонний кылам десе, тетигидеги 44 бынын астынан алып өссө болот. Ал жакты сатып ийишкен. Агниет деген магазинди Сарыбашевдики дейт, салып алыптыр. Эми ошолорду бузгандан өздөрүнө зыян келбеш үчүн карапайым элдин дүкөндөрүн бузууга туура келип атат. Же бизди артка жылдыр деп да айтышпайт. Жыл десе жылат элек. Өзү эжеке, мынау дүкөндөрдү сиздерге кандай убактылуу бергенби жерге? Бул дүкөндөрдү же түбөлүктүү бергенби? Эгер түбөлүктүү берсе азыр бузалбаш керек эле да. Архитектурага барганыбызда иштете бересиздер деп бизге кадимкидей эле баягы акчаларын алып, ага буга светине, тигинисине, мунусуна, водоканалына, аягына, биягына деп биз бардыгын төлөгөнбүз. Эми кеминде бир 100 миңдей акча кетти төлөгөнүбүзгө. Андан тышкары чөнтөк ичине кете тургандары болду. Ал кыргыздансыз жашабай калганда. Анан ошентип эптеп куруп алсак, эми муну бузууга туура келип атат. Эми ошонун баарын бизге ким төлөп берет? Вот в чем дело. Талай Сарбашевдикка барсак, мен эч нерсе билбейм, мен силерге милдеттүү эмесмин. Кандай жашасаңар ошондой жашагыла, мен только бузам дейт. Мына ушу сөздү айтты. Менде даже диктофондо деле бар ушу сөздөрү. Кредиттерибиз бар, бала чакабыз бар. Мен bizde emelerde vardı. Barızda ipotekabız var. Жерге место кылып берип, Место базарда. Аны айтпай атат да бизге. Местени айтпай атат. Базарда место бизге кереги жок. Анда meselede qarz emesmin. Bir yerde mesle kılıp bergen men milletті emesmin. Vardı mizançaydı alın. Жок, эми мындай да. Талай Сарбашев. Азыр un кымбат болуп атат, чай кымбат болуп атат, нан кымбат болуп атат, май кымбат болуп атат. Биз көп семьялуу үй билебиз. Мен дагы айттым, мына бири-бирибизди капа кылбайлы, эме кылбайлы, Орозон улуу күндө айтып атам. Ооба да. Мен дагы айтып атам. Алынат, болду, точка. Өткөндө айтканмын. Мен кая барсаңар да алынат, болду. Жок, мындай да кредиттерибиз бар. Укпайм эже, мен угуп бүткөнмүн болду, бардым. Каерде эле сиздин дүкөнүңүз өзү? Мен дүкөнүмө ылдыйда бир 3 метр жер көчкана. Ошону жаратарды бузуп, үстүнө алып коюп кеткен, ана көк занавескада турат. Эми ошону алып сал дейт. Тротуардын үстүндө тура беле? Тротуардын үстүндө эмес, мына дүкөндөр менен даже
biraz артта катарлаштырат да почти. Шаарда азыр автотыгын болуп атат. Машина көп. Жол салыш керек, жолдорду кеңейтиш керек. Анан ага кимдир бирөөнүн дүкөнүн же ошол бир курулушун бузуш керек да. Эми аны мейли бузсун, мейли кур эме кылсын. Эми бизди кичине айтыш керек да, биз баягы артка кичине чегингиле, орун бар. Чегингиле, жакшына кылып деп мындай эмеге келсе болот да. Антпейли барын жок кылам, тептегиз кылам, анан кийин жол салам дейт. Антели десек, мына өдөөдө Семени деген дүкөнүбүз турат. Анын жанында Миң Түркүнү турат. Анын жанында дагы бир дүкөн турат, Капчыгай деген Албаракасы турат. Ошол дүкөндөр бузулбайт экен. А бизге келгенде эле бузулат экен, бир ушул жерде 5-6 дүкөн. Көргөзбөйсүзбү азыр? Көргөзөм, пожалуйста, азыр көргөзөм. Мына ben совсем эле ичинде турабыз. Мына жол өткөндө алып келгенде жол мага тийбейт экен, плавный болуп туруп өтүп кетет экен. Даже чертежу да бар, тартып алганбыз. Эчтекеден иштеке жок, ичинде мен отурсам, мэриядагылар көзүнө илбей ичинде киши отурабы, ит отурабы дебестен үстүнө чыгып самогонно мына ушунду бузуп кетти. Эч кандай эме тиешеси жок. Өзү бул жерге, ушул жерге жол түшөбү? Жол түшпөйт бу жерге. Вообще бу жерге жол түшпөйт мына. Мектептин забору менен вообще жол түшпөйт. Мен вообще эле мешать этпейм. Бул даже планды көрсөткөн бала айтты. Бул эже вообще мешать этпейт деп. Мешать этпейт. Бу жерден вообще өтпөйт деди. А өтпөсө анан эмнеге? Ал не өтпөсө, ошо элдин баардыгы бузулгандай сеники да бузулуш керек деди. Мына ушинтип атат. Өздөрү анда эмнеге бузулуш керек болсо эмнеге уруксат бериптир? Билбейбиз аны. Мынакей жол вообще мына. Менин магазиним жол мынакей. Вообще тийбейт экен, көрдүңбү? Мына. Ар ким өзүңөрдүкүн тартып алган мына магазин. Азыр мынау бул жанагы эме жол, Осмонов көчөсүбү мынау? Салиева. Жок, тетиги. Жок, наркы. Проспект Касымбекова. Касымбекова көчөсү мынау. Анан мындан мындай болуп сиздерге кирип атат. Бирөөсү чыгып атат. Мынау ортосунда, мынау жерлеринде бак бар. Эми мынтип чыгып, мындай кетип атат. Бул келип мынау жерге келгенде мынтип биригип атат. Бирок бул өзү негизи бул бир эле көчө, бул Салиева көчөсү. Бирөөсү менен мынау ылдый түшөт, бирөөсү менен өйдө чыгат. Бирок бул болгону ашып кетсе бир 1 километр чыгат. Чыкпайт, Ооба. Анан бул өзү негизи мындан барып, мынау жакта облустук больница бар, оорукана бар, детский. Анан мынау жакта мынтип кесилиш керек эле. Ошол кесилгенге чейин мынау түз чыгыш керек болчу, бирок чыккан эмес азыр. Мен могу түшүнүктүү болуш үчүн көргөзүп берейин. Анан анткени мынау жерлер мунун доюна кара сууга карайчу экен. Мынтип кара сууга карайт экен. Кара суу мынау жерлерди бүт саткан. Азыр бул жерге дагы барабыз. Бул жерге жалаң жанагы прокурорлор, чоңдор, особняктарды куруп алышкан мынау жерге. Анан ошонун айынан мынау генплан, баягы шаардын генпланы бузулган, шаардын генпланына доо кеткен десек болот. Анан шаардын бийлиги эмне кылды азыр? Бул жерден раз бул жер сатылып кетсе, анда биз дагы бул жерди саталы деди дагы. Мынау жерди алып Визион деген жанагы курулуш компаниясына бул жерди саткан. Бул жерге эми көп кабаттуу үй түшүп атат. Эми булар эмне кылып атат? Бул жерден эми ушундай болсо, ушул мынау кыйтык бурулуш бир ыңгайсыз көчөнү ошо ойдон эле калтырабыз дагы. Муну бул жерден баштап мынтип бул жагынан кеңейтебиз дешип атат да, туурабы? Мен туура эле түшүндүм. Ооба, бул жерде мынау жерлерде үйлөр бар, мынау жерде үйлөр бар. Мынау жерлерде үйлөр бар, мынау жерлерде үйлөр бар. Эми ошо үйлөрдүн түбүнөн алып кетем деп атат. Бирок мынау азыр аялдар турган эмелер, мынау аялдардын дүкөндөрү мынау жерлерде курулган. Ошондо азыр шаардын бийлиги азыр муну буза албайт, себеби сатып беришкен. Чоң курулуш компания соттошо турган болсо, шаардын бийлигинин энесин окутуп коет. Анан мынау жердеги жерди бул шаардын бийлигинин тиши өтпөйт, себеби бул Кара Суу районуна карап калган. Буга чейин Атамбаевдин маалында Атамбаев жаңы эле президент болуп келген учурда жанагы Ош шаарынын аймагында анклав болуп жаткан, деги эле Ош шаарын кеңейтүү жөнүндө атайын буйрук бергенин айткан. Мына 1 жылдан калбай, быйылдан калбай шаар кеңейсин деген. Бирок ал аткарылган жок. Эгерде аткарылса, балким ошондо мынау үйлөрдү снос кылса, бир 5-6 байдын үйүн снос кылса, мынау мурунку долбоорго доо кетпестен түз мынтип чыгып кетмек беле деген ой. Бирок азыр Сарбаш андай кылбай атат. Сарбаш мынау ушуну буруп, ошол мурда бурулган боюнча эми ушу жерди кичине монтип алып чоңойтуп коем деп атат. Эми бул мындай алганда мультфильм болуп атат. Менин оюмча. Туурабы? Ошол.
Азыр эми ошону азыр мен мына эжекелер менен өздөрү менен жүрүп, барып, көргөзүп берейин. Азыр кайсыл жер стоянка болуп турат, кайсыл жер дүкөн, кайсыл жер бузулду, кайсыл жер бузулат экен, кайсыл жерге эч нерсе мындай бузулбайт, эч кандай доо кетпейт. Солордун баарын көрсөтүп берейин. Ченеп берейин азыр. Мына үйлөрдөн канча метр алыстыкта турабыз. Так, мына көп кабаттуу үй, бул Союздун малында курулган үйлөр. Мына ушул жерде мына 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Мына арыктын бул жагына чейин 15 метр экен. А жол өзү бул жердеги жол. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 метр экен. Азыр шаар чоңойгон, машина көп, 7 метрлик жол чындыгында кичинекей. Бирок бул бир тараптуу болуп атат. Бир тараптуу жолго 7 метрлик жол мындай алганда канааттандырат. Ал болот. Бирок азыр жолду кеңейтиш керек болуп атабы? Макул анда. Мынау азыр мынау турган жер бул ылдый карап кетет. А мынау ортодо бакча бар. Бул бакча мына түп-түз кетет. Болгону бул көп эле эмес, ашып кетсе 1 километр же болбосо бир 500 метрлик бак. Бул бактын эни дагы бир ашып кетсе бир 6 метрлик бак. Эни. А узуну 500 метр, эни ошол 6 метр. Андан нарагында дагы бир 5 метрлик дагы бир жол бар. Ал өйдөгө карап кетет. Бирок ал өйдөгө карап кетип ошол болгону 500 эле метр жүрөт. Мына эле жерге келет. Келип бул жерден бурулуп алып кайра мына тар көчөгө чыгат. Эгерде мындай логика болсо бизде, эгерде биз мындай логика сала турган болсок, анда бул көчө түз жанагы чыгыш керек эле. Азыр андай эмес экен. Бул ушул жерден мындай бурулат экен дагы, бурулуп алып, анан мынау элдердин жанагы дүкөндөрүнүн орду менен чыгат деп атышат. Ошол кайсы дүкөндөр экенин азыр көрсөтүп берели, жүрүңүздөр. Мен айтып аткан баягы 500 метрлик тар бир кесиндиси ушул жерге чейин келет. Келип андан бурулуп кетет. Негизи мындай нормалдуу шаарда, нормалдуу бир көчөдө, нормалдуу өзүн сыйлаган бир шаар боло турган болсок, ушул көчө ушудан нары түз чыгып кетиш керек эле. Бирок бул жагын караңыздар, бул жак азыр балдар ойноп турган балдар аянтчасы болуп турат, бакча болуп турат. Бакчаны биз билбейм, өзү негизи ар бир машина жүрө турган жерде, чоң көчөдө, анын жанында санитардык коргоочу зона деп коет. Ошондой бир жашыл аянты болуш керек. Ал узунунан тигилген, ал эс алуучу жер эмес. Ал болгону шаардын шумунан, шаардагы баягы машиналардын шумунан, сигналдан, мотордун үнүнөн, андан сырткары баягы мотордон чыккан түтүндү өзүнө алып жок кылып нейтралдаштырып тура турган болгону жашыл аянт гана, жашыл линия гана болуш керек эле. А биздикилер аны бак кылып коюп атат. Кайра ошол түтүнгө алып келип бак кылып атабыз. Ошону биздин шаардын мэриясы айтып атат. Биз бак кылып атабыз деп атат. Бак дегени ушул болуп атат. Эми мындан нары мындай бул чоң көчө чоңое турган болсо, бул жерде кыймыл абдан чоңоет. Бирок кыймыл чоңойсо чоңойсун, макул. Бирок ал кыймыл чоңойгонго жараша мындай бир тоскоолдуксуз, түз өтө турган болуш керек да. Жок, мында бурулуп, анан бул жактан жарым бөлүнүп кетпей турган болуш керек эле. Союз кезиндеги акыл эстүү, жанагы ачкиси чоң адамдар ойлоп тапкан, жакшынакай эле чызылган генплан иштеш керек болчу. Генпланды биз кайра-кайра өзгөртүп атабыз. Бирок ПДПга эч качан жетпей койдук. ПДП деген бул жанагы план детальный проектирование деп которулат экен. Ошол деталдуу план чызылганда гана шаардын мэрлери эч жерди эч жака өзгөртө албай калмак. Бирок азыр андай ошол ПДП жок бизде. Кайсыл мэр келсе, кандай кааласа ошондой кылып каалаган жеринен жол курам дейт, каалаган жерине парк курам дейт. Ушундай абалда турабыз. Азыр эми мына дүкөндөрдү карап көрөлү. Дүкөндөрдү баары бир биз аны мамлекет берген, уруксат берген, мамлекет салыгын алып турган, мамлекеттик институт иштеген. Демек, мамлекет өзүнүн кайсы бир деңгээлде кепилдиктерин аткарып бериш керек эле деп ойлоймун. Азыр жүрүңүздөр. Ошол элдер өздөрү айтып берсин, мына аялдар турушат, мени ээрчип жүрүшөт азыр. Кимиси канча сомго дүкөн курган, канча сомго уруксат алган, аны канча сомго азыр товар менен толтурган, азыр муну буза турган болсо канча сом зыян тартат. Эгерде андай боло турган болсо, зыян тартса, буларга ишкердик кылганга башка альтернатива сунушталабы? Кандай, жакшысызбы? Бул сиздикиби? Мунуңуз дагы снос болобу экен же болбойбу экен?
Пока айтпай эле турат, бирок болушу мүмкүн деп күтүп атабыз. Эскертип бирок кеткен экен бир ооз. Анан толук чечиле элек. Жок, бул жакты бузуп баштаптыр, мен түшүнбөй калдым. Бирок Анан негизинен- сиздин катарыңызда тургандарды бузабыз деп кадимкидей айтып атыптыр. Эскертип берген, бирок бул негизинен бул документи бар, кызыл китеби бар. Кызыл китеби бар. Документи бар. Эми мына мэриянын жолуна бир 1,5 метр кирип кеткен жайы бар экен документ боюнча. Эми бузса ошону бузабы деп биз ошону күтүп турабыз да, келсе Азыр 1,5 метрди бергенге даярсыз сиз. Ооба, даярбыз. Себеби ошо чыгып кеткениңиз үчүн. А бирок эгерде баарын бузабыз десе эмне кыласыз? Албетте каршыбыз. Себеби бизде бул жерде бир эле магазин эмес, аптека бар, салон бар, ал жерде канча семья, 12 адам, 12 мүчө азыктанат, тамактанат ушул жерден башка кыла турган балдарыбыз. Биз балдарыбызды мигрант кылып бир жака кетиргибиз келбейт. Ушул жерден өзүбүздүн элибизде, жерибизде окутуп, окуганча, окуу арасында студенттер да иштеп, ушул жерден жан багып жүрөбүз. Мындай болот да, сиз менден бир уруксат сурасаңыз, мисалы ыдырыс, мынау жериңди мага бер, мен ушул жерге дүкөн салайын деп эгерде менден сурансаңыз, мен сизге жер берсем, анан бир убакта мен келип туруп эле инимди жөнөтүп, бар дагы сен мынау эженин дүкөнүн алып сал, мурда мен берип койгонмун десе, сиз кандай абалда болосуз? Албетте ал адамгерчиликке жатпайт. Азыр мамлекеттин эмеси иши ошондой болуп калып аткан жокпу? Мамлекеттики ошондой эле болуп атат. Мамлекеттин иши керек болсо документтин барына да карабайт, адамдыңчы документине да карабайт, адамдык мамилеге да карабайт. Бул законго да туура келбеген нерсе мындай караганда. А ошого жараша компенсация бирдеме төлөп берем дейби? Каяктан төлөп бербейт. Если бузбасаң, эми биздикин билбейбиз, бул жактан бузбаса кел өздөрү сүрдүрүп өткөндө көрдүк. Өздөрү бузуп, мындай таламай, тономой кылып атат да. Чындыгында айтканда мына шаарда биз жашап көрүп атабыз. Биздин ушул магазин ушул жок ХБКга чейин. Мына жакта центральный жерлер бар да, биз көрүп таң каласың. Мэрия эмне үчүн ошону оңдобойт? Базардын ичи бардак. Башкадай жер жок. Эмнеге ошону оңдойт анан келип туруп ушундай жерге кийин шартты түзүп берсин, базардын ичине место берсин, эч ким каршы чыкпайт. Мына жерде мен макул, мен мигрант болуп кете берейин, мен мигрант болуп жүргөм, мигрант болуп келдим. Мына улуу эжелер турат. Бул эжелер мигрант болуп кете албайт да. Ушуну ойлонуш керек. Ушул эжелер мигрант кылып кете албаса, ким багат? Ушуларга шарт түзүп бериш керек, место кылып бериш керек. Биз каршыбыз, баарыбыз арызданганга даярбыз. Азыр мынау дүкөндүн элин ченеп көрөлүчү азыр, Азыр ошондо жол кеңейе турган болсо, мындан жолдун азыр жолдун кыры мынау жерден турат. Ушул жерде мына 1 метр, 2 метр, 2 метрге кеңейип экен, же дагы кеңейип экен. 3 метрге кеңейсин. 3 метрге кеңейсин. Мына арыгы менен мына 4 метрге чыксын. А ошондо азыр мына тротуар боло турган болсо, мына тротуарга чейин дагы бир арыктын боюнда мына эме калсын, мына жанагы 1 метр калсын жанагы. Неле, жок, арыктан өттүм. Эме мына жашыл аянт, жашыл линия. Дарак эккенге. Андан ары 1-2 метр эмеге кетсин жанагы. Тротуарга 2-2,5 метр кетсин. Ошондо деле бул жагында азыр 1, 2, 3, 4, 5 метрдей жер калып атат. 5 метр жер өзү негизи каалагандай дүкөн салганга болсо керек, туурабы? Туура эле айтып атамбы? Кызыл китеби бар да, пузуубуз бар, кызыл китебибиз бар. Ошондо Бул бияктын пузуусу бар, кызыл китеби бар. Бияктыкы да пузуубуз бар, кызыл китебибиз бар. Ошону карабайлы бузуп атпайбы? Бизге пузууңардын кереги жок деп. Бузуп атат ошого карабайлы. Пызу деген ал баягы придомовой земельный участок. Анын менчик ээси ошол жердин жашоочулары. Баарыбыз жүгүрүп жүрүп кызыл китеп алып койгонбуз да, ага карабайлы бузабыз деп атат да. Мына. Жок, пузуңуздар каерден экен өзү? Пузуңуздар ошо биздин, например, менин магазиним ошо пузунун ичине кирет да. Аны карабайбыз деп. Андан чыгып кеткен жокпуз. Мына Шарапат эженики пузусунду бул магазиндин кишине эметси керек, ал артка киргизем деп атат пузуга. Ошону карабай атат да, ошону баарын карабай туруп эле алабыз деп атат. Жок, эгерде пызу боло турган болсо, мамлекет придомовой земельный участок деп бул жерде жашоочулардын жери болуп калат. Ал мына көп кабаттуу бир үй болсо, ал үйдүн пызусу болсо, демек придомовой земельный участогынын жанагы чектери чыйылган болсо, менин түшүнүгүмдө, ал ошол чектин ичи ошол көп кабаттуу үйдүн тургундарына, жалпы тургундарына караштуу болот дагы, ошол жалпы тургундардын менчиги болуп калат. Демек, ал менчикти мамлекет алам дей турган болсо, анда ошол менчик ээлерине, то есть ошондо баягы жашоочуларга компенсация төлөп бериши керек болуп калат. Менин оюмча. Туурабы, бул мындай нормалдуу, укуктуу сыйлаган өлкөдө ошондой болуш керек. Эгерде ошол силердин пузуңардан кичине жер алалы жол курганга дей турган болсо.
Тура элеби? Ооба, туура эле. Маселен ошону деле айтышкан жок да. Onu кайра айтышпай эле, темир болсо темирин жүктөп атат, жыгачы болсо жыгачын кыркып, мына дарактарды кыркып жүктөп туруп мындайраак барып эле 4000ге ким алат деп атат. Темирди болсо мынанча килограмм мынча ким алат деп атат. Буларга темир менен эле жыгач керек экен да. Азыр булар жанагы мусор топтойбуз деп эле, эми мусорду жок кылабыз деп айтып алып эле, кайра эле басмачыдай болуп келип эле темирлерди алышып эле темирлерди сатып атышат. Азыр мына бул жагын көрөлүчү, эгерде муну азыр бул эжелердин айтканына караганда, ошол жол болсо, ашып кетсе, ошол канча бир 5 метрге жылат экен. Ошол жанагы арыгы, тротуары кошулуп. Анда бул жакта дагы калып атат. Аны эгерде мэриянын өзүнүн сунуштай турган башка жери жол болсо, наркы бетке өткүлө дей турган болсо, анда бир жөн, менин оюмча. Ал жок. Ал жокпу? Жок, сунуштабай эле габарит кылам дейт. Только жок кылам. Жөн эле снос кыла бергендин не пайдасы бар? Эл өзүн өзү багып атса, эл өзүн өзү баккандан сырткары салыгын төлөп атса, салык төлөйсүңөрбү? Төлөйбүз. Ооба. Биз тротуарда кетип аталы дейли, мына жагы жол болсун, Бул жагы жол болсун. А мен кетип аткан жер азыр тротуар болсун, мына. Негизи жанагы ушул жол куруш, снос кылып атканда журналисттер ошого окшогон нерселерди чыгарабыз, бирок силер шаардын өзгөрүшүнө, шаардын оңолушуна каршысыңарбы деген сурак сыяктуу сөздөр болот. Бирок жолдун кеңейишине, шаардын оңолушуна, өсүшүнө, көрктөнүшүнө эч кимдин каршылыгы жок. Бирок ал кайсы бир деңгээлде мында бир акыл эстин чегинде болсо деген эле ой. Мына кимдики? Бул да кызыл китеп. Бирок кызыл китеп. Бул кызыл китеби бар. Буга кызыл китепти убагында берип коюшканда, туурабы? Өздөрү берген, өздөрү берсе, муну кызыл китепти мына бер деп баягы мамлекеттик чиновниктин чекесине пистолет такап албаса керек эч ким, туурабы? Кимдики бул? Бул алынбайт экен. Кандайсыздар, жакшысыңарбы? Мунун кожоюну хозяйны ким экен? Кожоюн жокпу? Мунун кожоюну жок экен азыр. Бул алынбайбы экен? Ушул эле алып кетет экен да бирөө. Кантип алынып калат? Мында машиналар айланып өтөт экен муну. Болот да, шахматный болот да ушундай. Андай болбосо керек. Ушу калат экен, мына неме кетет экен, синосунда калат экен. Анын жанында эле мына салондагы кетет экен. Бул кетсе макул эми. Макул эми, мына азыр мына жанагында эсептейли мына дагы. Мына ушу жерден дагы эсептейли мына. Мына жолдун кыры болуп атат. Ушу жерден мына 1 2 метр, 3 метрге кеңейип экен жол. 3 метр мына аргы эмеси менен мына жерге келеби? Жанагы жашылдандыруучу жери менен. Мына 1 2 метр, 3 метрге чейин мына жерге чейин бузулуш керек болсо керек. Ошондо калат деп. Бирок бул калат. А булчу? Анан бул кетет. Жо, мен азыр түшүнбөй атам. Муну таптакыр аласыңар деп атабы же муну чыгып кеткен жериңерди гана кесип Бирок мунан калат экен. Эме түгү менен эле алып салабыз деп атышат да. Биз мисалы үчүн мына жерде столовыйм бар, ал жерде 5 үй бүлө жан багабыз. Ар бирибиздин 4-төн 5тен балабыз бар. Анан кийин кыйналып жүрүп бул жерде тиричилик кылсак, миллион чаптадык, оборотубуз жок. Анан биз мисалы үчүн столовыйдо күнүмдүк гана тиричиликке неме кылабыз да, оборот кылабыз. Анан кийин аны бузуп койсо каяка алып барабыз биз? Ошол. Анан кийин Не, силер бирөө жарымды мэриядан өчөштүрүп алдыңар беле, эмне? жок, эч кимге өчөштүргөн жокпуз. Мындай тегиз калсын дейбиз да, мына кызыл китеп катары эле биз жыл десе жылып беребиз, ошол. Башка неме мэрден неме жардам сурабайбыз, ошол. Аркага жылып бер десе жылып беребиз да, ушу эл катары эле кызыл китеби барлар менен тең калышыбыз, укугубуз барды деп ойлоп атабыз да. Азыр эмне, сиздердин дагы кызыл китеп жокпу ошондо? Жок. Кызыл китебиз жок, бирок биз жылдан жылга ар немесине өз архитектура немесин берген, разрешениясын. Немеден бардык неме суудан, газдан, светтен бардыгынан биз документ турлаганбыз. Өздөрү неме мэриядан уруксат берген комиссия түзүшүп. Бирок азыркы убакытта 2021-дин апрелине чейин, майга чейин уже бүткөн биздин договорубуз. Азыр сиздин сунушуңуз боюнча муну эле көтөрүп алып, мына жака жылабыз деп атасыз, Жыла турган болсоңуз канча метрге? Биз жылсак 2 метр жылып берели, 3 метр дагы жылып берели деп атабыз. Себеби биздин домдогулар разрешение берип курганбыз убагындачы. Ошол биздин домдогулар макул болушкан. Мунун да пузусу бар. Мунун деле пусусу бар, бирок бизки пусудун ортосундабыз да, домдун ортосундабыз. 25 мен 27. Сиздер ошондо баягы пузунун чеги менен жолдун чегинин
Жок, ошону минип калгансыздар өзү. Туурабы? Азыркы туруш боюнча. Жок, минген эмеспиз. Эч кандай биз жолго тиешебиз жок. Ушул катарда эле зыяныбыз деле жок. 1 километр дарак алып коет. 1 километр мына. 50 жылдык дарактын 1 километрин алып салат. 5 катар дарак эч жерде жок. Эч кайсы микрорайонда 5 катар дарак жок. Ана 1, 2, 3, он аракта 4, 5. Бизде жашылдандыруунун кереги жок. Неге? Эми 5 катар дарак эч кайсы микрорайонда жок. Мен шаарда төрөлгөм. Эч кайсы катарда жок. Анан бизде парк, сквер, башка нерселер бизде Кудай шүгүр. Мына сквер, мына аллея, мына жерде парк бар. Жок, жок, эгерде Бизде сөз жол тыгыны жок. Тротуарда адам батып жатат. Тротуарыбыз бир сынык плитка таппайсыз мына. Ушуну дагы бузат. Бир жака апарат. Кут ушундай кылып берет да, ашып барса. Башка неме будан жакшы кылбайт. Ушуну чыгаргыча канча кетет, кайра ушака баргыча, уста акысы ана мыналары болуп канча акча кетет. Кут ушундай кылып берет да, бизге ашча кылып бербейт да. Ошого жок, азыр эми макул эми. Баягы жолду чоңойтобуз дешип атыптыр, макул. Ооба. Мен ага каршы эмесмин. Сиз деле каршы болбосоңуз керек. жол чоңойтсун. Макул, чоңойто турган болсо ушу плитаны алып эле мындай жылсак кайра бул жака тизип койсун деп атасызбы? Бизде мисалы жол тыгыны жок, чоңойтуштун өзү негизи кереги деле жок. Ушу жолду оңдоп берсе болду, бу жерде проблема жок. ХБКда мисалы будан проблемалар көп. Суусу, канализациясы жок. Общежитиялар бар. Ичинде суусу да жок, канализациясы да жок. О, 100 метр наракка барып туалетке барышат. Азыркыга чейин 20-кылым эмес, 19-кылым. Бул жол эч убакта кеңейбеш керек. Себеби Союздун убагында курулган жол, анан бул жол кенен болсо габаритный машиналар жүрө баштайт, элдин тынчын ала баштайт, майда бала чакка жолго чуркай баштайт, авариялар башталат. Жакында ушул жерде бир кызды тебелеп кетти. Бизге эч качан бул мына айыл катары турган жерге жолдун кереги жок да. Мен ушуну айтат элем. Бизде мына сквер турат. Балдар ушул жерге салат, анан ойноп чыгышат. Бизге достаточно. Бизге лишний движениянын кереги жок. Оңдоп эле берсе, Аркы көчөгө биз батпай калдык да. Жок, ал жакта кененде кетип атышат. Андан көрө мына воздушный кеткен тесттин трубасын жапсын. Воздушный кеткен ана газдын трубасын сырласын сары түскө. Күп-күрөң болуп турат анакей. Анын газ экенин да билбейт, бирөө тешип ийсе газы чыгып кетет. Онун газдын системасында сары түскө бояш керек да, газдын трубасы деп. Ал жок, столболор кыйшайган, мына арыкты кара. Арык кандай кыйшайган, ушуларды оңдосун, акчасы көп болсо. А биздин ушунча миллион акчасы кетип салган комокту эмне кылат? Азыр муну да муну баардыгын тегиз алалы. Анан сиз айтып атпайсызбы жана канча пенсия аласыз? Мен пенсиям 5000. 5000ден башка ушудан кирешеңиз Инвалид чалым бар. Андан тышкары 3 семья багам. Эч ким иштебейт. Чалым биринчи группа, инвалид. Үйдө жатат төшөктө. Анан бул дүкөндөрүңүз алынса, киреше каяктан болот сизге? Киреше эч жакта жок. Анан кандай кыласыз? Бир жалгыз пенсия. Ошо башка иш беле жок. Пенсия менен жамбагам. Алай Сарыбашев айтты, анан мен муну алып койсом, силер аламын, бирок ошол эле кирешеңерди муну жака которуп берейин, ушул жактан алгыла. Жок, антип да айткан жок. Бу талайдын немеси мындай болуп атат да, жанагы жетим жүгүрүктөрү бар экен, ал дегенде эле башын алган, ал дегенде эле мойнун алган, жа приматив дегени бар, дарылдаган. Анысы укпайт эч нерсени. Давай эле алам, жулам эле жулам, басмасынын өзү. Анан кийин ал тема жөнүндө жок. Анан биз жолугушканы барсак, мен силерди эч нерсе кыла албайм. Мен силерге карыз эмесмин деп талай. Мына көзүңөрдөн деди жашакмактан, ыйламактан, масырмактан мамалагыла көрдө жаткандыктан чакырган мен бузам, мен тегиздейм. Алар кылмыш болот экен, талай бийиктейт экен. Мен кылдым, мен баарын кыйраттым деп. Мына ушу тема. Биз кандай кылып тирилик кылабыз десе, силер жаман үйрөнүпсүңөр, үйүңөрдөн чыга калып эле соода кылганга дейт. Ана мен айттым, соода кылганга жаман үйрөнгөн бар, пенсионер болсок дедим. Пенсионерлер эми өзүбүзгө жүз условия кылып ушинтип турабыз, кылып атабыз. Анан кайерге барып соода кылышыңыз керек экенсиз? Базарга баргыла дейт. Базарда орун барбы? Базарда дейт, эменин Базардагы брошенный жерлерди көргөзөт. Келечектин 2-нчи этажына чыгып, анан биз соода кылабыз. Ким барат? Бизге ким барат? Келечектин 2-нчи этажына ким чыгат? Мен ошол көрсөтөм. Анан биз айттык, мына жерде жылдыр деп, жылдыр десеңиз жылдыр ал дедик. Однотипный кылып, красивый кылып берели, биз деле шаарды мындай бөлөк салак кылбай, баарын одинаковый кылалы, биз ошого макулбуз десек, жок, андай кылбайсыңар, мен айткандай болот деди. Ал продуктунун башы асман чапчып атса, 5 килограмм майың азыр 800-900гө чыкса, көп бала буларга 5 литр майың жетсе
15-16 күнгө жетет, аны менен жетпейт. Кантип багат, аны менен мэриянын башчынын ооруган жери жок. Азыр биз мындан чыгабыз. Албетте мэрияга барабыз. Анан мынтип айткан. Биз ушу жолду узартам деп атасыңар, кеңейтем деп атасыңар, үстүндө Кара суунун жери го деп ошон десак, ошо мэриянын эле өзүнүн балдары айтты. Кара суунун мэриясы дагы келип атат, кара сулуктар менен сүйлөшүп атабыз. Ал жердин баары бузулат деп айтты. Мына өзүнүн сөздөрү ушундай деп айткан. Бузулбай эле ортодон эмне бузса визонду сүзүп өтүп анан жол кылып береби. Мына жерден деле азыр көрөсүң. Кетип баратыр 3 магазин калат экен. 3 магазин жанына келгенде жол ичкери кирип туруп кайта минтип чыгабы көрөсүң. Үстүндө юрфактын немелери бар. А жерде да турбалар өткөн бар. Элдерди карап туруп иш кылыш керек да. Элдин дагы кантип жашап атат, эмне кылып атышат деп ойлоп коюш керек да. Мэрия болгондон кийин. Мына ушул Миң Түркүндү бузбайт экен, бул калат экен, ана Семени калат экен, андан ар жак калат экен, анан ушул эле мына тургандар бузулат экен. Эми ушунун не кереги бар? Эл өзүн өзү багып аткандай эмне кылат элди кыйнап? Мен инсульт алдым. Ана келин мына бермет, инсульт алды. Давлениябыз көтөрүлүп ушудан. Кичине болсо да акчабыз кеткенде ишибиз ачышып атат. Алтыным. Мынакей, мына Миң Түркүн калат экен, мына. Бул калат. Бул калат, ана калат. Аркы калат, ана Семени ана этаж болуп турган. Аркыда калат. Только ушу жерге чейин, мына жерге чейин бузулат экен, мына. Анда кандай жол болуп калат? Мындай Ошону айтып атпаймын, элестетип баягы оршок түш болуп калат да. Кайгынан поворот алат, кайгынан учат, билбейм. Бергенде самолетке түшөбү. Түшүнбөй калдым мен. Мында кылып өтөбү. Же кыйрын болуп өтөбү. Же болбосо мына жактан келип сен айткандай мынандайдан кетиш керек болчу, мынанда алыш керек болчу, анан ана жакта жаңы сатып алган жанакы үй салып атканды да жок кылыш керек болчу. Ага тишип өтпөй атабы талайдын. Келип эле карапайым бизди кыйнап атат. Архитектор берген ошол жерди. Эми архитектор ошону бергенден кийин ошодон ары өдө карай кетиш керек болчу, Саматты көздөп. А бул Саматты деле турат ал жерде даңкайып, анан келип эле биздин де 4 дүкөндү бузат экен. Эми бул Адалат Омарованыкы болчу. Адалат Омарова Ким ал? Ал мэрдеги секретарша премийде отурат го. Ал киши бериптир. Ага эки Мэриянын кызматкери. ооба, Адалат Омарова. Ошондо бул стоянка азыр Адалат Омарова деп атасыз, э? Ооба, Адалат Омарованыкы алышыптыр, ушунда бузушуптур мына. Аны бузулат. Таказа бузулбаган. Бузулбай экен. Неге бузулбайт? А жерде канализация өтөт экен. Кандайсыздар? Кыздар, сиздерди дагы снос кылабы экен? Эси сиз эмеспи? Бул жерди снос кылбайт дешип атат азыр. Ассалому алейкум. Кожоюн ким экен? Мо имараттын кожоюну. Жок эле азыр. Жок беле? Хорошо. Бул жер ушундай өтүп кеткенби? Айнектер токотта. Биз ким? Бул кимдики бул? Ушуна эме Бул жер жанагы бул мынау жердин баягы бала чакалар ойной турган баягы ортодогу аянтча го. Ооба, аянтчы ошондо Семениде дүкөн куруп алган мынакей. Анан кийин эми ана ар жакта да карасаңыздар да ушунун ишин карасаң көтөрүп токой. Анан келип эле биз. Буга дагы уруксат берилген да эми бул өз башынча салып албаса керек. Уруксат берген, конечно берген. Эми ошо бизге Салам алейкум. ушундай уруксат берип ушуну кылып атпайбы? Бул жактары кана талай Сарыбаш мынау жактарды аралады экен. Бул жак жуңгүлө болуп кетти го. Ассалому алейкум. Бул жак жана Кытайдын кварталындай болуп кетти го. Мына талай Сарыбаш азыр жанагы үйлөрдү краскалап атат. Анан үйлөрдүн жанынан өз башынча тосуп алгандарды ачып атат. Бирок эми жанагы ар бир кварталда спорт площадка болуш керек. Ар бир кичинекей райончолордо кичинекей бир 5 үй, 6 үйгө бирден спорт площадка болуш керек. Бирден бакча болуш керек. Мына ошондой бакча боло турган, спорт площадка боло турган жер мына жерде бар экен. Бирок бул жер сатылып кеткен окшойт. Мына жерлер кадимкидей үй, жай болуп жайнап калыптыр. Бул Кытайдын жанагы кварталындай болуп калыптыр. Талай Сарыбаш мындай снос кылып атканда ушу жерлерди карайбы, карабайбы? Кожоюну барбы экен? Ассалому алейкум. Сизге карайбы бер? Ассалому алейкум. Кандайсыз? Ичкерге карайт? Кирип сурасак болобу экен? Сиздер мына жерди мындай документ кылып тосуп алгансыздарбы же кандай? Мен билбейм ака аны. Бул мындай баягы жалпы жол мына жердеги жашагандар колдоно турган жерби бул жер? Же кандай?
Жоқ, негізі осы еле бемеғала қаралады да өзі негізі. Ошо да? Ооба, бирок документи мен немесин мен билбейм. Жо бирок муну тосуп алганыңыздарды айтам да. Оны мен билбейм ака, экече айтайын. Сиздики эмеспи бул? Иә, мен. Кимдики? Квартирасызбы? Ооба, квартирам. Мына жак кадимки эле үй экен, мына көрүп атасыңар. Бул жак кадимкидей тосулган, алдында курулуштар бар. Буга уруксатты мэрия берген болсо, билбейм, андай мэрияны кечирбеш керек деп ойлойм мен. Такыр бир күн, бир саат турганга акысы жок. Эгерде атайын документтештирип берген болсо. Себеби бул жер менин оюмча, мына жерде мына 4 кабат үй турат, артында 4 кабат үй турат, 4 кабат үй, 4 кабат үй, 4 жатакана, көп кабаттуу үйлөр турат. Алардын бардыгында балдар бар. Алардын бардыгынын мындай аялдар бар, коляска бар. Чыгып ойнош керек, эс алыш керек. Ал үчүн бул жер жашылданыш керек. Жок эле дегенде спорт площадка болуш керек. А бул бирөөнүн менчиги болуп калбаш керек. Эгерде ПЗУ дей турган болсок, придомовой земельный участок бир адамга караштуу болбойт. Эч качан. Бул придомовой земельный участок дайыма бүтүндөй жашоочулардын менчиги болот. Ушул жерде мисалы мынау үйдө, көп кабаттуу үйдө канча адам жашаса, мисалы 40 квартира болсо, ошол 40 адамдын менчиги болот. Аны өз алдынча тосуп эч ким ала албайт. Эгерде кимдир бирөө ошентип тосуп алса, аны же булар өздөрү укук коргоо органдарына кайрылыш керек, же болбосо мэрия калыстык кылыш керек да, бул жерди тоспо, бул жерде ач, мына жерге муну кур, мына жерге мына бак болот, бул жерге площадка болот деп айтылып туруш керек. Эми караңыздар, бул бир чет эл экен. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Кире берсек болот экен. Үйдүн кожоюну сиз окшойсуз. Кандайсыз? Бу аябай жакшы жайга ашып алыпсыз. Мына жер ким сизге карайбы? Бурун ана болуп турган колдонуп турдум да убактылуучу. Эми азыр бузулуп атат, бузабыз бардыгы. Жок, бул жер кандай дейсиз? Мына жердеги ошол убактылуу болгондо деле. Ушул жердеги жашагандар Кошулардын уруксаты менен, бардын уруксаты менен. Уруксат берип койшкан бизге. Ооба, уруксат салган. Бул биздин балабыз ойносу мына жерде. Жок, ойнойт. Бар, уруксаты бар, баардын уруксаты менен болгон. Аты жөнүңүздү айтып коесузбу? Атым Чолпонбай улум. Ана кылып. Боям тартпай эле ана кылып аны эскертип алганбыз, бар, кагаздар бар. Качан бузайын деп атасың? Азырында баштаганда эле бузабыз баарын. Баарын наракты баштаганда бул Эч вопрос жок бу жерде. Буларчы наркы кошуналарыңыз? Бул семейныйдын кожоюну каягында экен? Ассаламу алейкум. Бул имараттын кожоюну ким экен? Ошолор билет көздөр. Кана? Дегенде билет. Каягында? Үй биягындабы? Жок, бияктан чыгып калды. Жак жабык экен да. Бул жак Сепил го, өзү жок кытайский квартал. Ушундай кылса боло берет экен, а? Мен биринчи жолу көрүшүм мындайды. Айнан ая. Мына Талай Сарбашевга ишпи мына. Үйдүн мынау дүкөндүн кожоюну ким экен? Кага кетти? Бул жактан үйгө кирсе болобу? Үйгө ход бар экен го? Assalomu alaykum. Кожоюн сиз окшойсуз го? Жок. Ким анан? Сиз баласы болосузбу? İşteyiz. Жок, баласы дейишип атат да сизди. Paket mi Ким? Азыр бул жакта турган кыз баласы сизди. Мени? Ооба. Bilmem aytıp koymuşçu. Муну эжеке келатат го? Эжеке салмасызбы? Таманчы. Эжеке муну семейный сизге карайбы? Ооба. Эже муну арты дагы сизге карайбы? Ооба. Сиздер муну кадимки придомовой земельный участокты тосуп алгансыздарбы? Сиздерге мындай сатып алгансыздарбы, кантип алгансыздар ошону түшүндүрүп берип коесузбу? Мен тартпай эле койсун. Эжеке мен тартам, себеби бул жалпы колдонуудагы жерди кантип алганыңыздарды мен Аукциондан алганбыз жерди. Аукциондан алгансыздар. Ооба. 2008-жылы алганбыз. 2008 аукциондан алгансыздар. Ооба. Аукционго мэрия койгон. Ооба. Мына Ош шаардык мэриясы угуп атасыңар, аукциондан алганбыз деп атат. 2008 Наркы жылы. жакта алганбыз, андан биринчи этаждар үйүм бар да. 2008 жылы эме Жумадыл Исаков мэр болуп турган. Мэр болуп турган, ооба.
Бирок мына эжеке өзүңүз эме кылсаңыз, бул придомовой земельный участок. Бул жерде 4 кабат үй. Демек ошол 4 кабат үйдө жашаган мисалы 40 квартира болсо, 40 квартиранын баарынын үлүшү бар да бул жерде, туурабы? Бизде биринчи этаждарда балкон жок болгон үчүн ал тосуп алып же башалган жок. Мына жөн эле кирлерди урдап кетпесин деп ворот эле коюп койду, пожарный ход бар жөн эле. Болду, кирип колдоно берет. Баары эле муну тосуп алып же бир нерсе кылган жок да. Например, ким түшкүсү келсе түшүп кирин жаят, бир нерсесин кылат. Колдоно берет. Огороддо болгону гүлдөр эле бар и все. Азыр мен да кирип көрсөм болобу? Жок, эмнесин көрөсүң? Азыр бул жагында бир семейный деп дагы бир дүкөн турат. Ошол дүкөндү мен 2008-ж алганмын да, документи бар го. Ортосунда кошуналар колдонобуз. Мына биринчи этаж баарыбыз эле, то что биринчи биздин балконубуз жок да, биринчи этажда баарыбыз эле колдонобуз. Мына кошунам деле колдонот. Ол деле кире берет, кирибиз жая берет ортодо эле. Сиз жаман көрбөйсүз, жаман айтып. Жок, жаман көрбөйм. Баш багып жок дегенде ошо кошуналарыңыз менен жалпы колдонуудагы жерде. Ал жалпы колдонуудагы жерде атасыз. Сиздин жеке менчигиңиз эмес экен. Мындайынан чыгып туруп кире бергиле, нарага ачык турат го. Нарага ачык турабы? Рахмат эже. Кире берет, наркы жагы ачык турат го. Макул эжеке. Элдин баары эле өтүп колдонуп. Анан эжеке мынау снос, мынау жерде снос болот деп атат. Касапканабыз бул алына временно эле коюлган. Бул жерден? Бул жерде алынды эле касапканабыз. Анан балдар акчалар базарчикте соода кылат эле да, базарчик жиналгандан кийин акчабызды жыйнап алайлы деп өздөрү эмеден суранып келген экен, коюп турайлы деди, коюп турат. Ошол убактылуу эле. Макул эжеке. Алына турган күнү алынат, нарактан уже алып келет атко. Касапкана кетет. Рахмат. Азыр мынау семейный дүкөнүнүн кожойкеси айтып атат, мынау жерден баштап бул жагы алынбайт, бул жагы алынат деп атат. Эгерде ошол логика менен кете турган болсок, анда бул жагы да ушул линия менен түз кетиш керек. Бул жагы алды. И бул жагы дагы снос болуш керек. Мунун артына тийбеш керек анда. Туурабы? Ооба. Эгер андай боло турган болсо, мына ушунун тушунан карайбыз азыр. Мына. Ал мынау үйдүн тушу мынау экен. Мынау кетпеш керек сноско. Эгерде ал кетпесе, бул дагы сноско кетпеш керек. Эгерде сноско мынонун алды кетсе, мынау жери кетсе, сүрүлсө, анда мынау жерден баштап бул жагы снос болбош керек. Эгер мунун алды болсун, мунун арты болбош керек. Эгерде мындай түз болуш керек да, туурабы? Наркы дүкөндөрдүн алдындагы дагы мынау алдындагы кичинекей пристройкалары кетиш керек, арты калыш керек. Же болбосо арты ошондой кичине чыккан болсо кайра кириш керек. Бирок толук снос болбош керек го дейм. Бул мэрия аны түшүндүрүп бериш керек да, мындай бир логикага салыпчы. Биз азыр кайталы жогору жагына баралы, ошо жогору жактан дагы тартабыз. Азыр баягы эжеке айтты, артынан кирип дворду көрсөңөр болот деди. Азыр биз көрөбүз. Мына кантип киресиң дворго? Кай жерден кирет аны? Баягы нар жактан чыккандыңыз каяктан кирет? Бул 1000 түркүнгө кирет. Же 1000 түркүнгө кирдиңиздерби? Жок. Биз семейныйга. Семейныйга. Нар жакка карайт. Нар жагына кантип кирет? Ал жагынан дагы жабык экен да. Ушагын ачыш керек да, ушагын. Кошуналарга доступный деп атпайбы? Жок, ачылбайт, ал вообще жабык. Мына урматтуу Талай Сарыбаш мырза. Мына сизге жумуш мынау жакта мындай экен. Мына көрүп атасыңар өзүңөр, балдар ойноп атат. Азыр мынау короону тосуп алгандар, мына тосуп алгандар. Ушул бардыгы мынау балдардын акысын жеп аткандар десек болот. Наркы жакта дагы балдар ойноп атат. Балдар ойной турган аянтчасы жок бул жердин. Ошол балдардын акысын мына жердеги семейный, дагы наркы жакта ошол тосуп алгандар, ошол балдардын акысын жеп алган деп эсептелет. Андан сырткары Ош шаардык мэриясы ошол балдардын акысын алып бербесе, ал балдардын акысын балдарга кайтарып бербесе, Ош шаардык мэриясы дагы өзүнүн аманатын аткарбай атат, балдардын акысын кошуп жеп атат деп эсептесек болот. Мына Салиева көчөсүнүн баш жагы ушул жер. Мына жерден жана турган көргөзгөн гараж тетиги стоянка. Андан түз келип, мына жер жол болсо, ошондо жанагы ХБКдан, жанагы Касымбеков көчөсүнөн түз ушу жерге келет эле. Ошондо бир бети бул жакта, бир бети наркы жакта боло бермек. Жок, биз азыр андай кылган жокпуз. Бул жер бакча болуп кала бере турган болуп атат. Жолду наркы бетинен кеңейтебиз деп атат. Наркы бетинен канча кеңейтет? Наркы жагынга кичине жери бар экен, бул жагында жери жок. Бул жер бош турат азыр. Бул жерге чейин келеби балким жол? Макул, бул жерге чейин келер. Бирок бул наркы кесилишке жетеби? Жетпейт. Себеби эмнеге? Себеби мына жердеги жерди сатып бергенбиз.
Бул жол мындан түз чыгыш керек эле дагы. Чыгып бул оң тарапка кете турган жол болуш керек эле. Келип мынау жер менен кудум ушул жерден ушинтип өтүш керек эле. Мынау жерден түз өтүш керек эле. Жок. Бул жер азыр Vision Group деп аталган фирмага берилген. Ош шаардык мэриясы бул жерди берген. Бул жерге курулуш курганга уруксатты берген. Жолду кеңейтебиз деп аткан жердин мынау баш жагы мынау жер. Мынаны караңыздар. Мынау жерден ченейли мына. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 метр. Баягыдай эле жол. Бирок муну наркыдай кылып дагы 7 метрге эме кылсын мына. 1, 2, 3 метр жол деп атат. 1 метр арык, андан нары дагы 1 метр жашылдандыруу, андан 2 метр тротуар кетет. 2 эмес 3 метр. Ошондо тетиги жака кирип барат. Мына жерди бузабы мэрия? Эгер анда бул жерди кошуп бузуш керек болот. Анан наркы жагына өтөлү. Наркы жагында үйлөр турат. Ошо үйлөргө чейин жетип барабы? Мен ошол жагын бир аз түшүнбөй атам азыр. Аны дагы ченеп көрөлү. Салиева көчөсүнүн баш жагына келдик. Баш жагынан дагы эсептейбиз баягы 3 метрди. Мына. Алейкум ассалам. 1, 2, 3 метрге жол кеңейет. Андан сырткары 1 метр арыкка калат. 1 метр эмеге калат, жанагы жашылдандырууга дейли. Наркы жактын расчёту менен болжолду айтып атабыз. Эми мына 1, 2, 3. Тротуар ушу жерге чейин келет экен. Мына үйдүн ушул астына чейин келиш керек болуп калат. Анда наркы үй дагы кетиш керек болот. Анда мына үйлөрдүн мына алдындагы баягы жашыл эмелердин бардыгы кетиш керек болуп калат экен. Ошондо түшүнүксүз болгон жери кайра эле. Эмне үчүн түз келаткан жолду 2 бет болуп келаткан жолду мына жердеги үйлөрдү алганга духубуз жетпейби, же күчүбүз жетпейби, же тишибиз өтпөйбү иши кылып мыналар турат. Мыналар Кара Суу районуна караштуу жерлер. Ал жерлерди мен баягы айткандай эле, мына жер баягы анклав болуп шаардын ичине кирип калган Кара Суунун жерлери бул. Кара Суудан жерлерди Ош шаарынын ичине алуу жөнүндө Атамбаев башында ошо келген жылы айткан. Атамбаев кеткенге чейин аны аткарткан жок, бирок айтып койгон. Андан кийин Сооронбай Жээнбеков келди. Келгенде ал Сооронбай Жээнбеков келгенге чейин премьер-министр болуп турганда айткан. Жанагы генплан дегенди бүтүргүлө бардык шаарлардын, бардык айылдардын, бардык райондук борборлордун генпланы түзүлсүн деп айткан. Аны ошол буйругун өзү айткан сөздү өзү аткарта алган жок. Андан президент болуп кетти. Президент болуп 3 жыл отурду. 3 жылда дагы аткарта алган жок. Мына азыр мына ушинтип турат булар. Ошонун айынан. Эгерде балким ошондо ошол Атамбаевдин сөзү аткарылып калганда, премьер-министр Жээнбековдун сөзү аткарылып калганда, жок, президент Жээнбековдун сөзү аткарылып калганда, мына жерлер Кара Суу району Ошко киргенде, балким Ош шаары азыр мына жерлерди бүтүндөй жанагы тазалап чыкмактыр эле. Жок, макул, бул жерди тазалабасын. Жок дегенде о жерге чейин, ошол баягы парк бүткөн жерге чейин. Ошол эки катар, бири-бирине көз карандысыз эки башка жолду, монтип келген жолду. Ошол келген жерине чейин алып келсе эмне болот? Анда күнөө болобу? Мен түшүнбөй атам азыр ушуну. Жок эле жерден мунун азыр ушунча адамдын рызкысын кыйыштын кереги барбы, жокпу? Ошол бизге не берет? Бул өзүн актайбы, актабайбы? Маселе ушул жерде жатат. Эгерде сиз бир жерге бир жолдун боюна үй курам десеңиз, мэрия айтат, сен жолдун ортосунан, ортодогу линия дейли, мына ортодогу линияны бул жол буяка жылды, бул жака жылды. Ошондо жолдун ортосу мына жер болуп калат. Ошол жерден 25 метр наркы жака чегинип туруп, анан үй курушуң керек деп айтылат. Жок эле дегенде 15 метр болсо керек, мен билгенден. Эгерде 15 дей турган болсок, мына 15 метрде азыр наркы домго ченеп көрөбүз азыр. Мына 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 эле метр болуп калат экен. Мэрия буга өзү кантип жооп берип калат анда? Мына жолдун ортосунан мына үйдүн кырына чейин 10 эле метр чыгып атат. 10. Эгерде 10 метр чыга турган болсо, анда башка жерлер, башка частный компаниялар жер алып үй салам деп атса, 15 метр деген талапты эмненин негизинде коюп атат? Талапты биринчи мэрия өзү сакташ керек, анан кийин башкалардан талап кылыш керек, туурабы? Эгерде андай боло турган болсо, өздөрү мына талапка азыр кантип жооп берип калат азыр? Мен түшүнбөй атам. Мына жерлердин бардыгы бошотулуп атса, демек мына столбалар дагы жылабы? Столбалар дагы олар айткандай 3 метр, 4 метр бияка жыла турган болсо, мыналар айнегин ачса эле зым да. 3 метр, 4 метр жылган болсо, кантип 3 метр, 4 метр жылат?
Азыр булар жолду кеңейтет 2 метрге, тротуар 1-3 метр, жашылдандыруу 1 метр, ошо мынанын түбүнө, айнектин түбүнө келет да. Булар Эми булардын эмеси боюнча боло берет окшойт. Жаңы СНИП жазган окшойт анда Сарбашев. ПЗУ мына Советский Союз боюнча мына строительный норма правила боюнча 6 метр, мына көрүнүп эле турат да. 6 метр, 3 метр тротуар, 1 метр жашылдандыруу и лоток. Азыр булар ошо мыйзамды бузуп, бияка кирип кетип да. жаңы закон болсо Эми булар жаңы закон жасай берет экен да. Анан эптеп карапайым элди гана кыйнаш да. Байларды ала албайт эч качан. Мына Жидалик көчөсүнөн Касымбековага чейин узундугу 1 километр. азыр муну туура мына жерден баягы эки жол биригет биригет мына жерде үйлөр бар. Азыр эми ошону могу камерада көргөзсөң болобу экен. Мен эмени сурайын деп атам да. Мисалы мына жагына келгениңизде мына үйлөрдүн жанында. Өзү мына жолдун ортосунан баштап бул жерге чейин курулушка чейин, үйдүн эмесине чейин, дубалына чейин канча метр болуш керек? Азыр берип мен жооп берейин. Ооба, СНИП боюнча. Эми мына жерде разрыв болуш керек да. Ооба. Мына жерде разрыв бар. Мына дом турабы? Мына дом, Домдун ортосунда озеленениясы бар, тротуары бар, лотогу бар, анан жол башалат да. Бирок ошондо ал жолдун эни чыкпай калып атат да. Мына жерде ашып кетсе бир 7-8 метр жол эме. Мына жолду опчу айтып атасызбы? Жок. Мына жолдун четинен эсептесеңиз ашып кетсе бир 7-8 метр жер бар экен. Ооба. Ошондо ал мына дубалга чейин такалып калабы? Жок, такалбайт. Бүгүнкү жолубуздун узундугу бүгүнкү действующий жолубуз 780. Биз ошону болгону 2.20 кошуп коелу деп атабыз, 10 метр кылыпчы. Баягы 2 машина мындай келгенде байкадыңызбы ошол жерде бир машинаны токтотуп койсо уже 2 машина өтө албайт да, мына жакта туруп турушат да. Ошого ушул биринчи башында бизде проект боюнча иштеп атканыбыздачы. Мындай кылайын дедик эле, Ыдырыс мырза. Жок, можно мен непосредственно проект менен иштеп атканым үчүнчү мына жолду чыгарайлы дедик эле, ушундайда мына жаккачы. Вот. Мына чыгарайлы десек, мына жерде Карасуунун жери. Жок, биздин жер. Жаңы мындай многолетний арча бар экен. Арча Красная книгада буны жизнь бербейт бизге. Макул. Мына мынягы полностью мына жер туура айтып атасыз. Карасуунун жери. Анан мына жер эки жер жеке менчик өтүп кетиптир. Бул жерге сиздер уруксатты берип койгонсуздар жанагы кимге? Визионго, ооба. Жок, бул уруксатты биз жеке менчик жерине келгенде мурда эле бул уже жеке менчикке өтүп кеткен. Мына жердагы жеке. Мурда билесизби, Ыдырыс, мурда ушул жер мындай бир навес менен тозуп койгон болчу. Бир волейбол ойноп, бирок азыр муну караңыздар. Мына жерде мына арчаларды аралап келатат. Мына жерде деле жалчыган арча жок экен. Мына жерде стоянка бар экен. Стоянканын кожоюну мэриянын кызматкери экен. Анан андан өтсөк, эгерде. Мындан өткөндөн кийин бош эле жерлер бар экен. Мына стоянкада. Мына жерде болгону бир 5-6 арча кыйылат экен. Сиздер мына жактан деле арчаны кыйып атасыздар да азыр сиздер. Эми мен сизге ошону жок дегенде мына жерге мына эки полосалуу жолду, эки катар жолду. Мына жерге чейин алып келсе болбой беле. Ушуга мен жооп берсем болот, эме. Ыдырыс мырза, ушуну биз дагы аябай ушул жерде техсовет өткөрдүк. Мунуну карап, мына жерден келе айтканда ушундай эле болуп калат да, эмне аябай узкий экен да, баягындай. Ушуну дагы биз мүмкүн болунча тротуарды шире кылдык дагы. Баягындай элдер ойноп отуруп, мисалы мунун ичинде детский площадка кылдык, мына кээ бир жерлеринде машина көп үчүн стоянка кылдык, мындай зеленый зона кылдык, фонтан кылдык. Буларды орното албай калат экенбиз дагы. Бир эле жол болуп калат экен дагы, ушул ортосунан эле бир тротуар болуп калат экен да ушул жергечи. Ошон үчүн мына жерде баягы 122-нин конечкасы бар экен. Көрүп атасызбы? Мына жерге чейин тизилип турат очередь. И вот здесь тизилип турат. Ошону ойлодук дагы биз мына жерде дагы мына көрдүңүзбү, стоянка кылдык. Неге дегенде ушул мы хотим, не хотим, баягы жүргүнчүлөрдү ташуу үчүн маршруткалар жүрүш керек. Нерге стоянка кылдык дагы, мына жерлерди жашыл зона кылып, мына жерлердичи. Баягы сиз айтып аткан ошо туура 80-90 канчанчы жылы ошо бизде иштеген бир эже сатып алган экен, бүгүн кайтардык жерин. Бүгүн бузушат анычы. Анан ошол себептен мына 780-ди болгону 2.20-га эле чоңойттук. Ушул жолду ушул жерге чейин алып келебиз. Мынде юридический колледждин заборун мишетет экен, ал менен сүйлөштүк. Боптур жылдырып берем деди да. Примерно мынерге келгенде баягы мектеп бар, 27-мектеп. Мектепке келгенде плавный ушул жерде кошуп коелу деп атат. Эмнеге дегенде мынерден баягы бурулуп, поворот болгондо аябай кыйналат экен да. Мынерге чейин жеткирбестен где-то мынерге чейин алып келип койдук. Плавно алып келип Кошумбеков көчөсүндө мына жерде дүкөндөр бар. Алар да калынабы?
Бул жерде дүкөндөр жок. Бул жерде Салиева көчөсү, бул Салиева. Бул биздин план боюнча мына ушул боюнча Салиева көчөсүнөн чыгайлы деп атабыз. Бузуп комплексин алып кетип баратабыз. Бир дом. Ал мен до конца айтып алайын. Ошону чыгабыз, Ыдырыс мырза. Анан сиз айткан ошо Разаков көтөлү деп атабыз. Баягы Разаковтагы ошо немелер курулуштар ham алынат. Кайтып аркага кетип баратканда. Мына домдорду арка жагы. Мына центральный маселе. Түшүнүп атам, бирок мен түшүнбөгөн жери мындай. Мына жерде семейный дүкөн каерде турат азыр? Семейный деп аталган. Так, эмнерде? Семейный деген дүкөн линиясы мына жерде турат, Мыналар. Ооба, алдындагы пристройкасы алынат. Алынат. Эми ошонун катарында эле ошол линияга түздөш мына жерде бир нече дүкөндөр турат. Азыр ыйлактагандар ушулар болуп атат. Да. А буларды мынауга түз ушул линия менен барабар болуп турса, буларды алыштын эмне кажети бар? Аларды ыйлатыштын эмне кажети бар? Буларды жолго жолтоо болбой атат. Буларды биз коюп атканда Ыдырыс мырза мынада бүгүнкү күн деле келип атат да. Жарандар биздин ош шаарынын тургундары келгенде 1 жылдык мөөнөт менен убак. Мен аны юридикалык жагын мен түшүнүп атам, бирок ал жерде адамдардын оокаты бар. Бүгүнкү күндө ал жерде 7-8 неме бар, аларга оокатын продолжать этиш үчүн мына өзүңүз билесиз, мына Борбордук базарыбыздын жарымы бош турат. А бул жерди эмне кыласыздар бошотуп алгандан кийин? Зеленый зона, бул генплан боюнча зеленый зона убактылуу 1 жылдык мөөнөт менен уруксат коюлган. Ар биринин заключениясынын 11 пунктунда по первому требованию 3 күндүн ичинде баштапкы калыбына калтырып келтирип беребиз деген ар биринин бизде тил каттары бар. Сиз азыр монтип бакырып бакырчактыгыңызга салып эле сүрүп кетип атасыз да. Ал жерде баары адамдын тагдыры бар, адамдын жана оокаты бар. Андан сырткары бул жерде аны ошончо кымбатка дарак эгип алып не кереги бар бул жерде? Мына жакта даракты эгип атасыздар. Ошол даракты мына жердеги даракты кыйбайм деп анан кийин бул жакты калтырып атасыздар. Түшүнбөдүм. Мен муну айтып атам, мына жерде. Мен макул чирген дарактарды. Мен аны түшүнүп атам. Ахвал мындай да, мына атайын тартып койдук да, карасаңыз. Аны түшүнүп атам. Даже арык кое албайбыз да. Жок, аны түшүнүп атам. Эгерде көчө боло турган болсо, бир линия болуш керек да, туурабы? Ал линия боюнча мына жакта мына жакшынакай болуп семейный жана башкалар турат. Ошонун катарында эле мына 5-6 дүкөн турат. Ошол 5-6 дүкөндү алыш шартпы же аны сатып, аны алып коюп, кайрадан өзүңүздөр сатасыздарбы? Менде дагы акт бар, жок. Андан жок максат. Максаты мен айтып Дүкөн коюлбайт, повторно. Эми вид бузуп атат, эми бул Витти неге бул бузбайт да, булар? Мен угуп турсаңыз, жок, вид эмес. Ыдырыс мырза, мына жердечи мына үйлөр турат, мына караң, 4 этаж үйлөр турат. Ошону биз бүгүнкү өткөндө атайын бар. Экинчи жагы ушул нерсени мен ошону жете албай айтпаймынбы? МЧС, санэпистанция, немелер бүт службаларды алып алып, менде акты бар кабинетте. Барып кыдырып чыктык десеңиз, мына үйлөрдүн айланасы ачык болуш керек экен да, баягы случай пожара, санитарный очистка или спецтехникалар кирип алып туруп, мисалы, муну тазалап алып, азыр покраска кылып атабыз. Эми ошол боюнча дагы пожарный нормага жооп бербейт экен буларчы. Эми кантип жооп бербейт? Жооп бербейт, тосуп койгон ал жер. Мен сиз ичине кирдиңизби, ошол ичине алып кирип чыгайынбы? Вообще тосуп салган. Азыр кирсек жакшы болот эле. Мына жерде, мына ошо семейный деп аткан дүкөн. Семейныйдын кожоюну өзү бир домдун короосун, жана балдар ойной турган жери бар го, ошонун короосун бүтүндөй тосуп алды. Да. 27 мектеп. Ой, школа. Ооба, андан сырткары анын кошунасы дагы тосуп алды. Анын кошунасы дагы тосуп алды. Алар эмнеге ачылбай атат дагы? Жетелебиз. Мына мындайлар кетип бартабыз. Жок. Келебиз буга. Эми келдик. Ыдырыс, кече мына 4. Анан бул жердин короосунан дагы мына ошо 27-үйдүн короосунан дагы бир ортосун аны да кызыл китеп менен кадимкидей берип коюптур. Ал жерде кадимкидей семейный деп дүкөндү куруп алыптыр. Аны ала аласыздарбы муну? Алабыз, Кудай бурса. Ыдырыс мырза. Жок, мындай баштадык да, сизге түшүндүрүп коюн. Мен непосредственно ошол жерде иштеген, снус деген бул маселе кыйын экен да, баягы айтып коюшум. Муну караңыз, Ыдырыс мырза. Муну 4 домду тазаладык. Биринчи очередь. Жылдын башынан келип айтып берейин, баягы очередь жете элек дагы. Буну тазалап мияка кирип кеттик. Мына жерде полностью бир 150 гараж алдык, мына жерде пристройкаларды алып туруп, анан мына жерде неме болгондугу үчүн баягы юридический колледж болгон үчүн мына жерде мияка өтүп кеттик. Мына шаардагы 116 подъезд эң чоң үй экен десең, аяп биз кичинекей деп кирип алып, ушунун арты, мына жерлерде толтура гараж бар эле ичинде. Гараждарды алып баягы 40 вны тазалап бүтүп, мына кожвен диспансерге киргенде да мына жерде дом турат. Мына көрдүңүзбү? Аркасын песка блоктору менен коюп, бүт ворота коюп койгон болчу. Буларды тазалап туруп, кайтып мына домго өттүк кийин. Мына домдун аркаларын тазаладык. Аркаларын тазалап туруп, биздин план боюнча, планды айтып берип коюнчу Ыдырыс мырза. Кийин анан мына гармошкага өттүк. Гармошканы уже тазаладык. Азыр мындайдан келейт азыр.
Булар кайра бизден суранганынан болуптур, эң акыркыга калтырып койдук. Ушул жерде бүт тазаланып кетет. Бул жерде да бирок арасында жеке менчиктерди калтырып кетип баратабыз, аны юридический отделге өткөрүп берип атабыз. Аны сразу бузуш кыйын экен. Через прокуратуру аларды сотко берип атабыз. Кандай максатта сатылган, мыйзамдуу, закондуу сатылган, берилген деп. Ошолардын катарында мына сиз айтып аткан жерде 4төө бар деп атат, 4төө. Баягы сиз айткан семейный дагы бирөөсү бар экен. Буга Кудай бурса ушул жерге жетебиз. Кудай бурса мындайдан келсек, анан жерден буруп алып нерге чейин келебиз, нерде 4-5 бар. Всё. Анан кийин мол жерге келебиз, ушул ортолук эле калат ошондо. Калганын уже алып койдук. Мен аны түшүнүп атам. Сиз турунчу кенчем. Ошеле баягы эмеңизге салып эле окуп атасыздар да. Дурус, мен иштеп атам да бул ошого айтып атам. Сиз мисалы мына жердечи, мисалы мен маселенин комплекстүү каралышын каалайт элем да. Мисалы бул жерде адамдар биринчиден өзүн өзү багып атат, аны мэрия бакпай атат. Биринчиден. Экинчиден алар кошумча салык дагы төлөп атышат. Алар бир нече семьяны багып атышат. Ал үчүнчү жагы. И ошол эле учурда алар кызмат көрсөтүп атышат. Анан алар ошол эле учурда сиздерге мына жолуңуздарга жолтоо болбой атат. Ошол эле учурда ар бир үйдүн, көп кабаттуу үйдүн капталына же болбосо анын максатын өзгөртүп, жанагы дүкөн же болбосо цех жана башка максатта колдонсо болот да. Аны сиздер уруксатты берип атасыздар башка жерлерде. И ошол сыяктуу болуп эле аларды тынч эле коюп коюштун не азыр жолтоо болуп атат ошо. Буларды берип аткан. Бу жерде азыр Алтын эке, туура суроо берип атам. Бу жерде бир 5-6 та үйлөр бар, баягы дөкөндөр бар. Анан өткөндө орозо мезгилде келип, биз кылып, тоголон кылып келишкен ошолорчу. Ошондо келгенде оздору макул болуп, орозо кечейин, бүткүнчө кармап турелик, товарларыбыз бар, алып чыгып кетелик, анан озубуз бошотобуз деген сөз оздору кылышты. Мен айткам, ошондо дагы элде эми мен айттым, барып чот ишенбей атам дедим эле, ошого келип атабыз да азыр. Энди баары тегиз болуш керек, права человека деген бар. Бардыгы адамдын укугу бир болуш керек. Мына жерди полный тазалап келип атабыз. Мына жерди алып, эртең мыналар калып кетсе, мыналар эртең чыгат да биз биз тиричилигибиз жокпу, биз ham балабыз бар. Биз буларга Идрис мырза альтернативный вариант берип атабыз. Кандай? Центральный базарга баргыла, келечекке баргыла, да, бул жеке менчик жер, бирок алар айтып атат, биз аларды 6 айга чейин арендасын албайбыз деп атат. Аларга ham база керек да баягы, иш орун керек, месталары бар. Баргыла Азыр дагы бир ушак чыгып атат. Мына жерде бир ак ниет бекен, ушундай бир дүкөн бар экен. Ошол ак ниет дүкөнүнүн ишин жүргүзүш үчүн мына жактагы майда чүйдө дүкөндөрдүн бардыгын жок кылыш керек деген бир лобби бар деген дагы сөз. Мен ак ниет дегенди тааныбайм дагы. Бу жерде мен билем бир кондитерский бир магазинби, бир нема болчу баягы. Супермаркет бар экен. Супермаркетпи, ошо болушу мүмкүн. Бирок биз аларда эч кандай ак ниет кемеке, ким иштетет аны, каерда, андай бизде вообще менде маалыматым жок, например, ал сизден угуп атам. Эми ушак сөз болушу мүмкүн, возможно. Анан өткөндө Азамат, по-моему, чалды, мына темасын көтөргөн, даже госактын алганбыз биз. Бир аял кишинин аты чыккан бул магазин. Ооба. Карайба деген. Ооба, мен госактарын көргөнмүн да, биз бергенбиз ошону. Анан бу жерде канча гараждар. Жок, мен оңдошто, жок, оңдой турган болсок, сонун проект болду. Жок, мен аны түшүнүп атам, бирок оңдой турган болсок, баягы өп чап кылып оңдобой, анда мындай генеральный кылып оңдобойлубу, баягы фундаментальный кылып оңдобойлубу, азыр мынаны кылып атасыздар. Монда 2 жол келип атат, мына жерден кайра бирип атат. И ошону 2 метрге кеңейтип коюп атасыздар. И ошону бир чоң иш катары көргөзүп атасыздар. Өтө чоң эрдиктей көргөзүп атасыздар. А бирок мунуну эмне үчүн мына жерге чейин жеткирбейбиз? Биринчи кезекте мына жерге чейин. Эки макул, жок дегенде мына үй болуптур, көп кабаттуу үй курулуп калыптыр. Жок дегенде ушул жерге чейин жеткирбейбиз. А ушул жерден анан жолду бириктирбейлиби? Эмне үчүн ошентип атат? Бу жерде максат жол эмес да. Азыр сиз айткан вариантта биз просто жолду ачып коюшубуз керек болуп атат да. Мына жол машиналарды ачыр. Биздин максатыбыз бу жерде кичине мындай парковый зона кылыш. ХПКда эң чоң районда канча эл бар? Паркы жок. Ошого биз мына игровойлар, мына фонтан, кандай мына игровой зона мына. Полный каралып чыккан мына. Ошондой кылалык деген ой менен кылдык да. Бизде 2 вариантыбыз бар эле проектте. Сиз айткандай түз чыгып кетип, даже ошол жерге барып кара суу менен дагы сүйлөштүк. Давай, мына дом үйлөрдүн алдыны бошоткула, бу муниципальный жер. Алар баягы огород кылып чыгышып алган. Ооба. Деп ошондой дагы келдик. Анан
мына вариантты токтодук да, потому что снос көп болуп кетип атат. Сиздер жок, туура. Мен жашылдандырууга каршы эмесмин. Ошол эле учурда мындан караңыздар. Мына жерди сиздер бошотпой атасыздар. Баягы 27-домдун алдын. 27-домдун алдын бошотуп, ошол жерге баягы балдар ойночу жай, бак дагы кылса болот. Ар бир домдун алдын ошентип койсо болот да. Ошондо булар мына паркка дагы жанагы көз каранды дагы болмок эмес, муктаж дагы болмок эмес. Не кереги бар эле дейм. Мына жерде сиз жана айтып өттүңүз, мына жерде стоянка. Мэрияда иштеген эжеге, ооба госакты бар экен. Ошо эже азыр биз замена кылып бердик. Эми жеке менчикте эми ошо равноценно, өзү макул болуп, башка жерден жер бердик. Ошо менен замена болду. Анан мына сиз айткан 27 домдун ортосунда сатылып кеткен бир жер бар экен, дом. Нерде ал? 39 менен 41 Ошо жерде, бул жерде. Аны дагы азыр сүйлөшүп атабыз. Эми жеке менчик экен да, бул жеке менчик билесиз. Конституцияда жазылган жеке менчик защищена Конституция Кыргызской Республики деген. Андай дей турган болсок, мына ПЗ деген дагы жеке менчикке кирет да. Придомовой земельный участок деген. А мына комоктор, мына дүкөндөр бардыгы ПЗнун ичинде турат. А эмне үчүн анан сиздер мына ошончо жердеги элдин баягы жеке менчигине кол салып атасыздар анда? Придомовой земельный участок, это земля общего пользования считается там. Ал жерде ошо тургундардын 100% тургундардын макулдугу менен убактылуу гана коюлат. Ошо пожарный нормаларга эгер тоскоолдук кылып атса, башка кылып атса, временный 1 жылдык мөөнөт менен гана буга чейин уруксат берилип коюлуп келген. Бүгүнкү күндө ушолардын строениялардын бир 80% самовольный кырылгандагы. Өзү негизи ушул баягы сиз айтып аткан баягы 7-8 магазин бул убактылуу 1 жылдык мөөнөт менен коюлган. Өзү сиз, мисалы сиз бизнесте жүргөн эмессиз. Мен сиз түшүнбөйт деп ойлойм. Бизнесте жүргөн, ишкердикти кылып жүргөн, мына сиз түшүнөсүз. 1 жылга ким дүкөн курат? Мисалы 1 жылдык кепилдик жок эч ким. Мисалы ПЗУсу бар болсо, мисалы мен придомовой земельный участок. Мисалы мен ушул жерде жашай турган болсом, анан сиз келе турган болсоңуз, биз сизге 1 эле жылга ушул жерге бир ишкердик жүргүзгөнгө уруксат беребиз дей турган болсок, сиз ал жерге капиталдык курулуш курбайсыз. Жок эле дегенде конструкция менен дагы, легкий конструкция дагы курбайсыз, себеби ал өзүн актабайт. Бизнестин көзү менен дагы караш керек да, бир ишкердин дагы оюн эме кылыш керек да. А ПЗуну ким айтып атат сиздер ошо? Аны сиздер өзүңүздөрдүн муниципалдык жерге деген укугуңуздарды азыр ПЗуга тыгып атасыздар да, алып келип алып. Придомовой земельный участок, земельный Анын кожоюну өздөрү да, ПЗунун кожоюну өздөрү. Ошо элдин макулдугу менен. Элчи ПЗуду туура эмес түшүнөт да. Придомовой земельный участок дегени ал жерге дүкөн кур деген сөз эмес да. Каалагандай ал жерде огород жас кылса болот ошо домдеги. Баягы кирди, баягы иле турган жер кылып коюшу мүмкүн. Ошондой жерде бул ПЗу деген жерде. Алар келип, анан эмнеге 1 жыл деп атасыз? Элге түшүндүрүп атканда мен мындай кылып түшүндүрүп атам да, Ыдырыс мырза. Мисалы сиздин дагы өзүңүздүн бир айылда жериңиз бар. Мен аны түшүнүп атам. Жеке менчик жерге кызыл китебин ичине дагы ошо разрешение менен гана там салынат. Без разрешения самовольный үйдү каалаган жагына курулбайт. Бирок өзүндө кезинде аларга үмүттү берип, ошого курулушка уруксатты берип койгон. 1 жылдык мөөнөт менен. 1 жылдык шартыбыз ошондой. 1 жылга мөөнөт алар өзөрү макул болот. Эгерде булар биз койгон шартты бузбаса, действительно дөкөнүн карап, жакшы карап, элге пайдасы келип иштесе, биз жыл сайын продлевать этип беребиз. Эгерде ошо 11-10 пункт бар договорда. Эгерде мамлекетке, муниципалитетке ошо жер керек болсо 3 күндүн ичинде мен буз берем деп нотариально озору кол менен алып берет. Анан тургундардын өзүнүн кадемеси бар, арыздар. Особенно ушул магазин, мына магазин этажный үйлөрдүн тургундары 27-бай сиз айтып аттыңыз, ошол жерде аябай тополоң кылып жүрүшөт элдерчи. Биз мына өчүрүп жетсин деп тынбай келет бизге. 2-3 күндүн биринде келет да. Баа сизге айткандай түшүндүрүп берип атабыз. Мына очередь менен келе атабыз, Кудай бурса жакында барабыз деп. Макул. Эми мына парк жөнүндө жакшы айттыңыздар да. Биз парк кылабыз деп атасыздар да. Парк кылыш керек экен, парк жок экен деп атасыздар. А мына жагынан караганда, мына Касымбековдон кирсеңиз, жанагы милицейский дом курулган. Ошонун жанынан Емакомго кайсы бир жерге дагы бир үй курганга уруксат бердиңиздер. Ошол эле учурда ал жерде парк жок. Ал жерде киргенге бир машина араң өтө турган жер бар. Эмне үчүн ошол жерлерди парк боло турган жерлерде булар парк болсун дебей, кайра эле ошол жерге тыгып уруксатты берип атасыздар дагы азыр эми парк кылыш керек деп дагы кимдир бул чоң парк. Подождите.
Кара суду жерлери бар. Жасыл Домдор бар. бар билесиз. Баягы Бу чоң парк. Ошо жердегилер чыгып кичине айланып балдар. Мен аны түшүнүп атам. Ошол эле учурда мына жердеги мыналардын парк боло турган жерин сиздер курулушка сатып берип атасыздар да. Жеке менчик жер. Ыдырыс мырза. Бизде жер сатылбайт. Ошо жеке менчикке өткөрүп бергенсиздер да убактысында. Неме? Эми сатылганбы, фуги аркылуу кеткенби, сатылган экен. Туура айтасыз. Туура айтып атасыз. Эмакомдун үйү боюнча айтып кетейин. Эмакомдун үйүндө сиз менен биз көз билесиз да шаарда бирге чоңойгонбуз. Мурда билесиз базарчык болгон ал жерде. Базарчык ошо базарчык крытый базарчык болгон ошо Эмакомдун ортосунда ордундачы илгерки союз мамында. Алар баягы Госком имуществонун балансында болуп туруп ошол жылдары сатылып кеткен экен жеке менчикке. Бүгүн барсаңыз, мисалы, оны үйдүн алдынан 20-32 сотик жер чыгардык гараждарды алыпчы. Мынол жерден 24 сотик жер чыгардык. Мынол жерден. Мына алып эле. Мынол жер тол эле мына жер чыгарып туруп, берге мына детский площадкага киргиздик. Мынол жерде Салиева, сиз айтып аткан 10 мынол жерде айтып атасыз. Мына 10-15 деген домдор бар экен. Мунун аркасындагы бүт немелерди, гараждарды алдык элек. Бул жерден да азыр жер чыкты. Али садиктин заборун ачтык, Кудай бурсачы. Чоң кереги жок эле 40 тонналык контейнерлерди алып келип коюптур. Ана мына магазиндерди айтып атасыз. Магазиндердин дагы основасы контейнер. Контейнерлерди коюшкан. Баягы 40 тонналык контейнерден 2ден 3ден жабыштырып койгон. 40 тонналык, 60 тонналык кылып билишкен булар. Мисалы и сыртын обшивка кылып коюшкан. Туура. Биз көбүн ошо бүтүн боюнча эле жүктөп, көтөрүп 2-3 кран менен хотя бузуп алсак болот эле. Буга чейин мына Алай Нур дегенди алдык. Ошол 3-40 тонналык контейнерди жабыштырганда бүтүн боюнча алып туруп, баягыда трейлерлерге алып келип туруп, ошо боюнча жүктөп, эгер бир жерге апара турган болсоңор местаңар болсо мен аны түшүнүп атам. Бирок бардыгына бирдей мамилени гана талап кылып атам. Мен ошону гана сурап атам. Мисалы, мындай да, чет өлкөлөрдө, даже ошол Европада деле барсаңыз, ошондой эле көп кабаттуу үйлөрдүн керек болсо жанагы жол, арык, жанагы эме дарактан кийин тротуардан кийин эле болуп турат да. И ошол жерде эле баягы терезесин эме кылып эле ачып, ошону дүкөн кылып алышкан. Биз баягы элдердин ишкердикке болгон укугунда чектей бербешибиз керекпи дейм да. Мен ошону эле сурап атам болгон. Мына жерде сиздерге жолго жолтоо болбойт экен, анан эмнеге аларды алып атасыздар деген нерсе. Биз мына домдорду астын ачышыбыз керек да. Ачыш керек да, домдорду краскалап. Азыр Кудай кааласа мына жума, кийинки жума журналисттарды айтабыз мына. Азаматтык пресс-службабыз айтат. Семинар өтөбүз ошондой кылып. Ошонун дагы бир жолу бар. Эми бир эки адам мына Западныйда өткөн жыл, 2 жыл бурун канча уруш, канча соттоштук, мына азыр барсаңыз рахмат айтат, например. Ооба 4-5 адамдар бар. Айтып атканда. Мына. Буну Полны буздурабызбы, ачабыз барды. Сиз айтып атканда ол, монтип мен МЧСти немени ээрчитип алып, барып акт түзүп келдим десеңиз, что пожарный нормаларга жооп бербейт дегенчи. Ой, азыр. Болдун да. Бардыгы тегиз карайбыз. Мына бирөөсү калып кетип, бирөөсүн алып койбойбуз. Бардыгын алабыз. Ыдырыс. Ушул домдорду бар да, бир тарапта болсун дейм да. Ыдырыс. Ушул домду атайын пожарныйларды ээрчитип алып туруп, мына түп неме кылып келдим десең, санэпистанция бардыгын ээрчитип алып акт түздү мына. Жыйынтыгында мына домдор жазылып турат. 27 гана мына. Көп кабаттуу үйлөрдүн айланасы өз билемдик менен тосулган тосмолорду мыйзамсыз капиталдык курулуштар тактап, өрт коопсуздугун алуу максатында мыйзамда белгиленген тартипте чара көрүлсүн. Чек инспекцияга тапшырма берип атабыз. Манасата түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Семетевке тоже мына. Көп кабаттуу үйлөрдүн айланасында өз билемдик менен тосулган тосмолорду мыйзамсыз капиталдык курулуштарды өрт коопсуздугун алуу максатында мыйзамда белгиленген тартипте алып салуу жана баштапкы калыбына келтирүү иштерин Демек бир эле сөз. Андай боло турган болсо, бул жол дагы кадимки эле Западныйдагыдай болуп, жаңы жолдогудай болуп. Мындай ала чоло жана ит чайнагандай жол болот экен да анда. Ошондой болуп көрүнөт. Мана переход Ал жерде дагы ошондой болгон да. Мисалы, миллионду алган эмессиздер. Берки жактагы жанагы кумтөрдү алган эмессиздер. Анын астындагы жанагы клиниканы алган эмессиздер. Именно жасап атабыз. Именно миллионду азыр 350 миң сом, по-моему, төлөттүрдүк. Ооба, туура айтып атасыз. Мына озун линиясынан чыгып кеткен. Муниципалдын жерге чыгып кеткен, биз штрафовать этип, бюджетке акча чөктүрдүк аларды. Миллион. Бирок бузган жоксуздар. Миллионду эмнеге бузган жок? Миллионду алды, жеке менчик. Анын астында азыр эми караңыздар, мына миллионду ошондой кылдык деп атасыздар. Бирок макул бала болбойбу, мындай
миллион ал халыкты тейлей турган жер. Ал жерге көп машина келет, ал жерге көп кардар келет, машина токтойт. Токтогондон кийин ал жолду кеңейтиштин, ал жерге стоянка кылыштын мүмкүнчүлүгү жок экен ал жерде, бузмайынча. Анан ошол жерди бузган жоксуздар. Ал жерде дайым пробка болуп турат. Анан андан наркы жагын анан көрктөндүрүп койдуңуздар, ошону телевизорго чыгарып атасыздар да. Кеңейтирип, стоянка кылып койду, машина токто турган жерлери бар. Ошол жерди мындай карасаңыз, атайын Азыр ошого окшош эле картина болуп атат. мына караңыз. Ыдырыс мырза, мындай турат, миллион нерде турат дейли, примерно. Сиз тура айтып атасыз, ортосунда баягы неме бар, столбо бар. Ушуну барганда карагылы, нерде мындай кеңейттик мыяка стоянка кылыпчы, мына ушул жерде светофорго чейин кеңейттик, чтобы келген машиналар ушул жерге койсун депчи. Ушул жерге мындай кармашык кылып турупчу. Бирок иш жүзүндө кандай болуп атат? Иш жүзүндө бүт ошол жерге коюп атышат азыр. Иш жүзүндө мен күнүгө ошол жерден өтөм. Мен Актилек жакта жашайм. Мындай машина коюлуп атат. Мына жерден бир катар машина эптеп монтуп өтүп атат. Эми элди башкарыш кыйын экенин ыдырыс көрүп атасыз го. Мына азыр ХБКда жаман иш кылып атабыз. Вообще болбой кеткен экен. Жок, ХБКда фундаментальный. Жок, азыр ХБКда ичинде жаман көрүнүп жүрөбүз. ХБКда фундаментальный өзгөрүү болбой атат. Мен ошону гана айткым келет. Фундаментальный, мына Биз биринчи түз болуп, жолдой болбой атат. Кайра эле ошол ийри, ошонун кичине анда сиз айтып аткан баягы ийри жок. Переход бир жерде бар. Эскиттен Союз мези. Ошо переход калат. Аны не макул, эмне муну Кудай кылганбы бизге? Мушуну мына жерге чейин алып кире берсек болбойбу? Жок, бул жерде бизде ушунча районго дем алганы жери жок экен десең. Дем алганга жерге мына жерлердин бардыгына бак кылып берсеңиздер болот да, мына жерлерге мына көп кабаттуу үйлөрдүн ортосундагы бактарды. Аны дагы мына бак кылып атабыз, көрүп атасыз. Өзүбүз бак кылган убакта дагычы ыдырыс машина толтуруп коет экен. Аергечи тургундар жашаган ошо көп кабаттуу үйдөгүлөрдүн машинасын толтуруп коет экен да, балдар ойногону жер калбай калат экен. Мына жерде мына үйлөрдүн аркасында канча бир 300ге жакын гараж алдыкпы? Гараждын ичине кирсеңиз, гараждын ичинде склад кылып коюшкан. Кадимки склад. Эски мусорлар, мусор. Ошону алдырып, ошо жерге муниципальный кылабыз. Мына кайсы жерде кылдык? Бир жерде кылдык, ошонун открытиясын кылабыз. Көрдүңүзбү стоянканы ошо жасап? Асфальттап, жакшы кылып, элде акчасы да, узун акчасы. Аны айына канча сомдон төлөшөт эми ал? Айга 5 сомдон тура келеби? Күнүнө 5 сомдон болуп атат. 5 сомдон. Где-то 150 сомдон айына. Буну көркенез тоже бюджетке там. Это нормально же 5 сомдон. Ошону гараждарды орнуну ачканыбыздан кийин канча жер муниципальный жер. Анан муниципальный стоянка кылып коелу деп. 5 сомдон түшсө күнүнө бир машина. Муну ыдырыс 4 томду биринчи баштадык десең болсун. Böyle içine cık halinde toz salgan. Аны алса жердин астына погреб кылып кирип кеткен да. Азыр ошо машинага толтуруп коюп атат. Бүгүнкү күндөчү ошо гараждарды алдык эле кыйла бошоп. Ана тура айтып атасыз, жанагы домдорду ортосунда баягы жеке менчик алып койсакчы, ошо жерге стоянка кылса, баягы домдор по-любому машина алып коет. Миң бу жерде стоянка жасап берсе дагы домду астыга коюп кетет. Ошондо дагы жер кеңейип атат да. Ошон үчүн мындай нерде обязательно тосмолорду карадык. Тосмолор менен чтобы ушул тургундар чыгып балдар ушул жерде ойношсун депчи. Анан бирден беседка коюп койдук ошо баягы. Эми беседкаларда ошо дагы бир суроо, дагы бир эме. Мына жердеги дүкөндөрдү алабыз деп атасыздар, макул. А бирок мына жердеги катар дүкөндөр калып атат. Алынат. Бир дагы калбайт. Жок, ак ниет калып атпайбы? Ошо ак ниеттин катарындагылар калат. Жок, ак ниеттин алдындагы. Ак ниет өзүчү. Угуп турсаңыз, ак ниеттин алдында Алай Нуру деген эң чоң магазин бар эле. Ал толугу менен алынды. Ак ниет магазини бул Союз малынан коюлган магазин, ал СССРдин малында ал жерде хлебный магазин беле ушундай эле тап. Ошо Союз малынан как магазин болуп турган, бүгүнкү күндө да магазин болуп турат. Мен мына иш кагаздарын. Макул, бирок биз конституцияны өзгөртүп атпайбызбы? Ар 5-6 жылдачы. Ошо сыңары ак ниетти эгерде чындап мен фундаментальный деп айтып атам. Ошо фундаментальный боло турган болсо анда ак ниетти кошуп албайсыздарбы андамы? Тургундарга бир магазин калтырышыбыз керек. Эми жеке менчикте турган Союз малынан ошол микрорайон салынып атканда ошол үчүн ушул жерде магазин бар ак ниет деген. Мол жерде дагы баягы неме хлеб деген магазин бар. Бирок атаандаштык деген магазинди калтырабыз. Эми жерде дагы 4 магазин боюнча иш алып барып атат буну юристтер. Будущем буну эгер мыйзамдуулугун текшерип туруп, через прокуратура текшерип атабыз. Туура айтып атасыз. Основном илгерки мэрлердин жалган айтпасам 80-90 жылдардагы мэрлердин фамилиялары чыгып атат. Ошо мэрия саткан. Макул. Ошону через прокуратура текшерип атат. Анда дагы салыштыралы анда. Мелис Мырзахматовдун малында, Мырзахматов бузган учурда, көчөлөрдү бошотуп атканда, ал эмне кылган? Барганда бузуп салган. Бузуп туруп,
Мени сотко бере бергиле деген. Анда силер азыр аларды сотко берип атасыңар. А силер анда буза турган болсоңор анда четинен бузгула дагы анан мени сотко бергиле деген. Жок, андай нерсе ал түшүнүктүү туура эмес айтып атасыз. Мисалы, да, Мелис мырза июнский событияда ушундай иштер болгон экен, бүгүнкү күндө биз компенсациясын төлөп берип атпайбызбы биз? Макул болду. Мына анан Мелис мырза, анан эң кыйын эл менен, мына. Ооба. Мына биз балдар, сносты балдары. Мына. Вообще кыйын. Больницада жатат. Эми жумуш рабочий 10 000 сом айлык алат. Ишин жасап атат. Мына эл менен кыйын да иштеш.